Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандык ушак, кечиңиздер менен туугандар. Бизде кезектеги автоунаабыз Kia Rio 2018-жылкы 1.4 автомат коробкада. Таксиге бар жогу даяр туугандар. Алуу эле сразу ишке чыга бересиздер, без ограничения страховкасы менен. Баасы боюнча 730 000 жакшы торг болот. Учурда кышкы дөңгөлөктө турат, летний баллондору жок экен туугандар. Историясы таза дейт, анан өзү анча-мынча жерде түртүп алган жерлери бар экен. Мына, көрүп турасыздарбы? Крыло, анан бамперде азмас, ондай сарапина калыптыр. Калган жагы таза, анан арт жагы бир кызды машинесин коюп койгон экен, өзүм барып түртүп алдым дейт. Көрүңүздөр мынакей. Kia Rio X-Line туугандар. X-Line. Без ограничения страховкасы менен экен. Азыр көрөбүз. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, мультироль, антибукс, датчик давления шины и корректор фар. Пробеги 245 000. Штатный мафону, печка, кондиционер и могу жагында зимний пакети. Панель жактары, ар жак бер жагы таптаза. Так, чехолдор боюнча, чехолдору орто. Көрүп турасыздар. Азыр багаж жагында бир сыйра көрсөтүп коеюн. Оппа. Мынакей багаж жагы туугандар. Бардык меткалар ордунда экен. Так, крылосу таза. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алыңыздар. Бул жак крылосу дагы таза, капоттун крышкасы таза. Көрүңүздөр туугандар. Без ограничения страховкасы менен буюрса алуу эле сразу ишке чыгат экенсиздер. Варианты жок дейт, только наличкага 730 000 плюс жакшы торг болот туугандар. Бамперин жасатасыздар, фараны коесуздар, анан аркы сол жак крылону да жасатып аласыздар туугандар. Мына ушундай. Мына бизден өзүнүн машина. Буга чейинки Соляристи көргөн болушуңуздар керек. Буга чейинки видеону көрсөңүздөр, 2020 жирный комплектациясы менен видеонун комментарийге түшсөңүздөр, видеонун ушул Солярисtin видеосунун ссылкасын коюп коем туугандар. Анан кошумча айта кетчү нерсе, сервис боюнча дагы келе бересиздер. Авиаторов 13, строение 16. Туганыбыз оформленияга келди. Буюрса эртең ГАИге барат. Анын страховкасын эсептедиң? Техосмотрга кирди. Болду. Бардык техосмотрду эле жасатсаңыздар болот, жана диагностический карта туугандар. Келе бересиздер ушул жерде.